Чет элдикке 5 жылга бекер, чет элдикке 5 жылга бекер дагы айталайынчы. Ысык көлдүн аймагынан бекер жер берилип атат. Ошол эле кезде жер тамсалганга биз уже мындан ары жер бербейбиз. Айыл өкмөттөр, акимдер, мэрлерге мен айтып атам, жер тамсалганга бербей, лучше ГИКке бергиле. Жер жок деп атат. Бербейбиз деп атат. Бул кандай түшүнсө болот? Мындайча айтканда, могул Кыргыз Республикасынын паспортуна эң оңой эле жетип калгандай сезилип жатат мага ушул бийликчи. Ушул бийлик Садыр Жапаровдун бийлиги 49 жыл, 50 жылга чет элдикке ижарага берет деген Кымчылыкка жаңга алган жер кодексинин жаңы редакциясына ылайык жүргүзүлүп жатат. Өзүңүз айткандай, кыймыл мүлк өзү үстүндөгү курулуш жеке менчик укугу катталат курулушка. Ал эми жер тилкесине 49 жылдык мөөнөттөгү убактылуу пайдалануу укугу катталат. 49 жылга алып алып туруп, үй салып алып жашай берсе болот экен да. Ооба. 49 жыл эчтеке болбойт, чет элге жаран. Бизде мыйзамда жерди сатууга тыюу салганбыз дагы, а бирок 49 жылга берип койдук, ал жашап атат. Ошондойбу? Убактылуу пайдалануу укугу бар. ал чет элдикти жерге 50 жыл деген ижара, үстүндөгү үйү чет элдиктин менчиги деген мыйзам. Бул эмнени билдирет? Мурун ижара да болсо, эми бекер берүү. Мен могу аркамда карталарды эмнеге алып чыктым? Ушул биз эгемендигибиздин туубузга, ушул паспортубузга жөнөкөй эле жетип калгандай сезилет. Могу баягы 100 жыл болгон оригинал карта. Карагылачы. Мына ушул карта менен азыркы өңүттөгү картанын айырмасын көрүп атасыңар да. Мына биякта орустар бул жерде эле болсо, азыр бул жерде. 100 жылдын ичинде карта кандай гана өзгөргөн. Баары шибер болгон. Шибер кимдин жери болгон? Экспертиза берсеңер дагы ошо 100 жылдык карталар. Мына Кыргыз жери, ошол эле балыкчыбыздын ошол убакта каталышы, азыркы учурдагы Кыргызстаныбыз. Мына бул. Ушуну эгемендүүлүк алгандан кийин деле Акаев бул жерин берди. Бакиев бул жерин берди. Мунун баарын биротоло берген жатабы? 50 жылдан кийин ушул жердин баары тиги өзүбүз каяка барабыз? Булар ошолдун баарын мыйзам чыгарып берип аткан. Ошол бул эмне деген бул мыйзамдар элестеткиле? Мына Албания элин көрүп атабыз, Миллиардерлер акчага таянып сатып алып коюшту. Мына 40 күндөн бери мен какшап атам, бул 3 күндүк F1 оюну деген бул шылтоо. Ошолор айтып атышат өздөрү. Мына уккула. Укам баскы сенчу. Мен укам басанга он үчүн акча таппай атабыз. Эжде чуркап турсунчу бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башына. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмгө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Ожидаемые VIP-гости, князь Монако, принц и премьер-министр Саудовской Аравии, принцы Дубая, Абу-Даби, Шарджи и Фуджейры, Жан-Клод Ван Дам, Джет Ли и, конечно, глава... Шейхтерди чакырып атабыз деп атат. Мына шейхтер
пустыне Саудовской Аравии хотели построить город будущего — The Line. Но реальность оказалась сложнее. Огромная стоимость, логистика, жара, материалы и инженерные риски. Вместо города будущего осталась траншея, частично залитый фундамент и брошенная стройка. Тунгас шаар сала албай калышты. Мунун баары тең ачык маалыматтарда жүрөт. Мен ойлоп тапкан жокмун. Анан кыргыз элим бүгүн ойлонбосок, эртең кеч болуп калат деп атам. Кантип чыгарабыз? Алар айтат, мына арендаң чет элдик келишимге байланыштуу кечирип кой дейт. Мен дагы бир жолу айтып кетем, мына өткөндө эле мына Эдуард Кубатовдор, ошол Садыр Жапаровдор баш болуп инвестор келди. Мына курорттук зона Чолпон Атага салынып атат. Эртең биз ошол жерге кире албайбыз. Булар бара-бара келсе кечирип гана кой. Кирип аягым эмне болот? Ошон үчүн кыргыз элим дагы бир жолу айтайын. Мен жөн жерден күйгөн жокмун. Экология маселесинин аркасынан бул саясий маселе да чыгып атат. Албаниянын азыр ушул таптагы маселесин көрүп атабыз. Экология, алар аяшпайт экологияны. Талкалайт деп мен айтып атам. 3 күндүк жарышта эмне деген биздин кызыл китеп канча жылдан бери дүйнөдө жок балыгыбызды талкалаган жатат. Кандай түшүнбөйт бул бийлик. Кыргыз элим петиция кол коебуз. Кол койгула. Күч бирдикти бүгүн сактап калбасакчы, эртең тишибиздин биринчиси болуп калабыз.